Миграционный картанын аркасынан штамп бастыра албай жүргөн мекендештер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түздү. МВД 30 декабрга чейин мүмкүнчүлүк берип атат. Мурун очередке жазыла албай, госуслуг аркылуу место жок болуп, срогу өтүп кеткен мекендештер үчүн МВД 30 декабрга чейин мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок бир гана ЕАСке кирген өлкөнүн атуулары үчүн гана ушундай мүмкүнчүлүк берип атышат. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай пайдаланып калалы. Штамп бастыруу үчүн Аминада кайсыл районда регистрация болсоңуздар, ошол райондун ОВМуна кайрыласыздар. Өзүңүздөр менен трудовой договорду алып алыңыздар. Трудовой договоруңуздар жок боло турган болсо, анда гражданский правовой договор, ГПХ договор болсо да штамп басып беришет. Эгерде кайсы бир отделде, кайсы бир райондун отдели штамп басуудан баш тарта турган болсо, анда комментарийге ошол адрести жазсаңыздар, биз ал адрести элчиликке беребиз. Элчилик ал адрес менен өздөрү сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт жана силерге кийин штамп басып беришет. Мүмкүн болушунча ушул видеону мекендештерге таратып коюңуздар. 30 декабрга чейин аз эле убакыт калды. Ушул убакытта баарыңыздар жетишип калыңыздар. Менин видеону көрүп жүргөн көптөгөн мекендештердин кабары бар. Биздин команда ГПХ договор түзүп берүү боюнча кызмат ачкан. Ал кызматты колдонуу үчүн төмөндөгү номерлер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Эгер сизде штамп бастыруу үчүн трудовой договоруңуз жок боло турган болсо, анда сиз гражданский правовой договор түзсөңүз болот. Кайсы бир российский гражданиндин үйүндө уборка кылсаңыз, сиделка болсоңуз, няня болсоңуз, же болбосо строительный кызматтарды алып барсаңыз, же домработник болсоңуз, ушул кызматтардын баардыгына сиздер гражданский правовой договор түзүп, ошол гражданский правовой договор менен дагы штамп бастырып алсаңыздар болот. Эгер РФ гражданинин маалыматы жок болсо, же сиздердин маалымат жок болсо, анда төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар, биз маалымат беребиз. Договорду кантип түзөт, кантип уведомление жөнөтөт жана кантип налог төлөйт, ошол жолдорун дагы түшүндүрүп айтып беребиз. Төмөндөгү номерге чыксаңыздар болот. Бардык мекендештерге ийгиликтер каалайм жана келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Сиздерге айттым, приложениени обзор кылабыз деп. Азыр сиздерге пайдалуу приложениени обзор кылып берем. Бирок алгач бир нерсени айткым келип турат. Бизге Россияда мигрант болуп жүргөндө эң жакшы жардам бул биздин телефонубуз. Биз телефонду колдонгонду, телефондон маалымат алганды үйрөнүшүбүз керек. Мен азыр сиздерге Яндекс клавиатураны настройка кылуу жолун айтып берем. Кантип колдонобуз? Жана биз кыргызча жазсак, автопереводом орусча жазыла турган настройканы көргөзүп берем. Анда эмесе алгач Яндекс клавиатура деп Play Marketке жазабыз. Установить дегенди басабыз. Бир аз телефон катып атат, кечирим сурайм. Установка болгондон кийин эмне кылабыз? Открытьти басабыз. Разрешитти баскыла бул жерге келгенде. Телефон бир аз каттат, кечирим сурайм. Кийинки шаг азыр бизде ошол разрешитти басканыбызда мындай настройкадан чыгат. Биз ошол телефондун настройкасынын өзүнүн заводской клавиатурасы болот. Биз азыр бул жерде Яндекске ошол жерден алмаштырып атабыз заводскойдучу. Приложениени качать этпедик, ошого өзгөртүп атабыз да азыр. Так, Яндекс клавиатураны тандадык. Всё, к настройкам. Могул үстүндө цифрасы бар тандаган жакшы болот. Азыр мен силерге ошол то есть реестрден чыгуу жолун көрсөтүп берейин десем, сайт ачылбай калды. Ошого Тиньковдун эмеси менен сүйлөшөбүз дагы. Поддержкасы менен жана ошол поддержкасынан самозанятость кантип алуу боюнча бир эки суроо беребиз. Кыргызча жазабыз, анда орусча перевод болгонун көрөсүздөр өзүңүздөр. Так, кыргыз тилде өткөрөбүз настройкага кирип биринчи. Эми бул жерге саламатсызбы деп жазып көрөлү. Так, здравствуйте болуп перевод болду. Мына ушул жакшы фишка экен. Астына кыргызча жаза бересиздер. Бул жерге бул жагында орусча турат. Дал ушуну английский, русский кылып же кыргызский, английский кылсаңыз да болот да. Мен самозанятость ачышым керек деп жаздык. Я должен открыть самозанятость. Жөнөтүп көрөбүз. Я хочу открыть деп өзгөртүп койсоңор деле болот бул жердечи. Должен деген жеринчи өзүңөр колуңар мененчи кийин. Назад бассаңар стрелканы сол жакта турган. Өчөт дагы кайра ошол эме болот. Ассистент жооп берди. Анан биз жазабыз, мага оператор керек деп жазабыз. Так.
мага операторду чакырып кое аласызбы десем, бир аз туура эмес болуп калды. Буну өчүрөбүз дагы, башкача кылабыз. Буну өчүрүш керек болуп калат азыр. Так, исправление ошибок. Так, азыр. Так, азыр башка сөз жазалы бул жерге. Текстти башкача жазсак, ошондо мындай тууралаак болот да. Азыр эмне деп жазабыз? Мен оператор менен сүйлөшө аламбы деп суроо бердик, Могу ли я поговорить с оператором? Вот жакшы болду да. Эми өйдөгү текстти өчүрүп салабыз дагы. Жөн эле. Назадты бассаңар чыгат, үстүңөр дагы кара жөнөтүп койсоңор андан кийин. Могу ли я поговорить с оператором дедим, Кайра эле бастык. Мен сен деген жанында турган ссылканы бассаңар эле бул өчөт да, могул жерде настройкалар чыгат да. Ушул жерден кире бересиңер настройкасыначы. Ягына жазып тур уже. Ягына жазып жооп бериптир. Бизге список менен жөнөттү приложениени. Андан соң мен менеджерди мага менеджер жөнөтө аласызбы деп жазып көрөлү. Негизи менеджер келип самозванецти ачып берчү да мурун. Мага менеджер жөнөтө аласызбы, присылать деген жерин отправить десеңер болот. Өзгөртүп алсаңар болот. Мына Самара деген жанында стрелканы бассаңар эле мына өчөт да, переводчик кайра. Анан кайра эмнени бассаңар, жазууну ошо переводчик дегенде кайра кирип кала бересиңер ушугачы. Да, можете ли вы мне прислать мне менеджера, чтобы ачуу үчүн деп жөнөттүм. Прислать деп жазып кое бересиз, түшүнөт аларгачы. Мени отправить кылып өзгөртүп койсок болот азыр. Отправить деп эле жөнөтөлү. Кетти. Азыр жооп күтөбүз эми. Жото жооп бербейт да. Бир аз күтөлүчү, 1 мүнөттө, эмне дейт экен. Ответ келип калса, азыр булар жооп берчү эместерге айтып коеюн, урматтуу мекендештер. Тиньковду мен негизи рекомендация берем көбүнө. Башында ачылганда эле мага жаккан бул. Анан ошондо баарына рекомендация берем. Ссылка болот описаниеде Тиньковго. Тиньковго кошулсаңар болот ошол аркылуу, мен ссылкам аркылуу кирип. Эгер Тиньковуңуз жок болсо, эгер Тиньковуңуз бар болуп көптөн бери колдонбой аткан болсоңуз, кайра ошол ссылка аркылуу кирип эле заявка берип кое берсеңиз, сизге башка карта алып келип бере берет. Аны восстановление кылам деп башыңызды ооруп отурбайсыз да. Эми бул жерде сизби деп жазып көрөлүчү, сиз бул жерде сизби деп, Сиз бул жерде сизби деп жазып алчы. Сиз бул жерде сизби котор да. Вы здесь деп анакей вопросительный знак койдук. Все, вы здесь деп кылып. Мына ушундай урматтуу мекендештер. Мен эми азыр буну өчүрөм. Себеби көпкө күтүп атабыз, көпкө силердин убактыңарды албайын. Кийин силерге эмне деп жооп берген, жооп таштап коем, кулай берсе эмне деп аяктаган бул диалог. Негизинен приложениянын колдонушун түшүнүшүңөр керек да. Эми мен буну азыр бир гана ушул Тиньковду көргөзүп бердим сиздерге. Тинькофф эмес, мисалга МВДнын сайты бар, өзүнүн поддержкалары болуп калат да. Анан эмне да бар, госуслуги бар. Госуслугиге киргенде дагы операторго кошулсаңар болот да. Ошентип жазыш, Робомакска жазып атканыңарда, Робомакска эле өчүрүп кое берейин. Робомакска жазып атканыңыздарда эле ушул дал ушул Яндекс клавиатура менен жаза бересиздер да. Яндекс клавиатураны ушул переводчик коюп аласыздар да, кыргызча жазасыздар, өзү орусча кете берет да. Оңой. Также өзбек, тажиктер дагы дал ушул метод менен жанагы мен кыргызча кошкон жерден булар өзбекче кошуп алат дагы, качет этип туруп, кайра өзбекче орусча кылып, латиница бар ал жерде, кириллица дагы бар өзбекчеде. Тажиктерде только кириллица билесиздер. Дал ушул методду колдонуп, сүйлөшүп, маалымат алып турсаңыздар болот да. Мен айтайын дегенде, урматтуу мекендештер, биз өзүбүзгө өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Биздин эң жакшы жайдантуубуз дайым биз менен жүргөн чогуу бул телефон эле колдонушту үйрөнүп алсак, мекендештер, ушу телефонду, биздин көп проблемаларыбыз чечилет. Мен мындан ары да ошого окшогон приложенияларды обзор кылып чыгарганга аракет кылам. Көптөгөн приложенияларды көрүп койдум, ошого окшогон дал ушундай. Кийинки видеолордо чыгарам ушуларды, Кудай буйруса. Андыктан видеону колдоңуздар. Жана ушул Тиньковду мен рекомендация берет элем. Тиньковдун ичинде дагы аябай
көп мисалдар бар экен. Мисалга госуслугин авторизация кылса болот экен. Жанагы биометрия өтө тургандар бар го, биометрияны дагы ушу Тинькофф аркылуу үйдөн эле келип сиздерден алып кетет экен. Барып там Сбербанктан налог не деп коет, жанагы страховка төлөп 2.000 3.000 рубль төлөштүн кереги жок. Ошол Тинькоффтун ичинен эле сиздер биометрия өтүшүм керек деп заявка таштайсыздар, сиздердин үйүңүзгө келип сиздерден биометрия алып кетет, и сиз сим картаңызды дагы ошол биометрия менен ала бересиз. Бул удаленный банк болгон үчүн, онлайн банкинг болгон үчүн мунун ошого окшогон бизге аябай, бизде үйдөн чыга албаганбыз, документтер текшерүүлөр көп болуп атат. Үйдөн чыга албаган мекендештер үчүн Тинькоффту аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ошон үчүн Тинькоффту башынан эле колдонуп келем. И поддержкасы да аябай жакшы. Менин жакшы таанып калышкан, менде особый линия бар, прямой булардын поддержкасына. Мен мисалы үчүн поддержка жазсам, мен көп күтпөйм да, мага моментте жооп беришет да. Ошол урматтуу мекендештер, бүгүнкү айтыла турган сөзүм ушул, айтыла турган тема ушул. Эгер тема жаккан болсо, ушул тема тууралуу оюңарды, пикирлериңерди комментарийге калтырып, жана биздин Telegram каналга кирсеңиздер, мүмкүн ушул Тинькофф тууралуу мен көбүрөөк маалымат берем түз эфирде. Аны ошол Telegram каналда дагы комментарий жазсаңыздар болот.